эненин мисалы үйгө деле биз биринчи кирип келгенде деле сурайбыз го апам гана деп, ошондой эле сыяктуу. А мисалы атабыздан эле көбүбүзгө эле апам гана деп сурайбыз. Себеби бизге эне кичинекейибизден мээрим берген үчүнбү же бизге өзгө жакын болгон үчүн, кыз тарапынан жакын болгон үчүн энени биринчи аябап турабыз. Үйдөн көркү аял деп айтса болот. Үйдөн ошо бардык жакшылыгы бардыгына аял өзү салым кошуп турат бардыгына. Суусуз тегирмен дегендей, суу жок болсо тегирмен жок болот да. Ошондой эле үйдө дагы аял жок болсо үй караңгы болуп калат. Мындай аял үйдү жарык кылат дейт го, ошол эле сыяктуу. Ал эми күйөөсүн жумуштан тосуп алып ошолор бул аял жолдошун өзүн да мындай кылып турат да, күч берип, колдоп турат. Мисалы аял жашоонун мындай коркуу деп айтсак болот. Мисалы аял заты негизи эле бардык мындай жарына деле поддержка берип, бардык нерсени мындай аял заты эме кылат да. Ошо колдоп турат. Мындай сөзүбүз бар, эрди катын деп коебуз го. Эрди катын эриш аркак деп, же болбосо эриш менен аркактай деп. Муну айрыкча мына кыз келиндерибиз жакшы билет. Таар соккондор, килем соккондор дегендей ошонун эриши жана аркагы болот да. Анан ансыз килемдин же болбосо айталык таардын болушу мүмкүн эмес. Бирөөсү эле жок болсо таар дагы килем дагы жасалбайт да. Анан экөөнүн тең үй бүлөнүн турмушунда өздөрүнүн орду бар. Эркекти айтып коет, бул баягы үй ээси, анан сырттын кишиси деп коет да. Ошол сырттагы жумуштун баардыгы ошо эркектин милдети. Ал эми үй ичиндеги иштин баардыгы, майда чүйдөнүн баардыгы тең бул ушул аялга тиешелүү кызматтар. Аял деген үйдү кармап турган ошондой өзөк, ошондой күч. Ал үйдөгү эң негизги тарбиячы. Эркек жөн эле мындай бир символ катары эле кызмат кылат да. Бар го мына азырга чейин атаң айтам, бирок ошонун аты менен коркутуп аял башкара берет да. Балдарын атаны ошондой символдук бир күч катары пайдаланат. Бул тарбия, ошонун өзү тарбия. Кыргыз аялдары сөз билиги, иш билиги, жөн билиги менен айырмаланып турган. Аял айланасынын мээрими, сүйүүсү, жылуулугу менен гана көркөбөлөбөстөн, сабыры менен жана сарамжалдуулугу менен өзгөчөлөнгөн. Аялсыз үй суусуз тегирмен дегендин себеби үйдөгү сарамжалдыкты, майда тиричиликти, тарбияны аял өз жоопкерчилигине алып, эркектин жүгүн жеңилдетет. Ошондой эле аял киши улуулар жана кичүүлөр тууган урук ортосундагы мамилени оң же терс болуусуна, өзүнүн иш билгилиги менен акылдуу калчаса ынтымак ого бетер бекемделип, эркектин аброю бекемделет. Ошондуктан макалда аялсыз үй бул эң негизги адам жок сыяктуу сыпаттоодо. Эгер үйдө аял жок болсо, үйдө береке дагы болбойт, жылуулук дагы болбойт, тынчтык дагы болбойт, ынтымак дагы болбойт да. Анан ошонун баркын баасын сезип, анан ушу мойнуна алгандан анан ушул макал жаралып атат. Аял жок үй суусуз тегирмен деп туруп. Тегирмен суусуз айланбайт. Ошо тегирмендин парасын айландырып аткан суу болот. Анан ошол эркекти дагы кыймылдаткан, ага дем күч берип турган, алдыга карата бир шыктандырып турган күч ошол аял да. Ошон үчүн ошол аялы жок үйдү суу келбей калган, аны тегирменге салыштырып атат.